Ушул кыргыздын касиети боюнча дагы эмнелерди айтасыз агай? Мына кыргыздын касиети боюнча мен ушул касиеттүүлөрдү сүйлөтүп келатам да, анан алардын арасында мисалы чынында бакшыларыбыз бар экен, Алла менен байланыша алгандар бар экен тынымсыз. Ошол бакшы деген эмне, ошол жөнүндө да кененирээк айтып берсеңиз. Бакшы деген сөз жерде жашап баштаганда, бакшы деген сөз жерде биринчи жашоосун баштаганда, молла деген, аты святый деген, папа деген, лама деген, монах деген, имам деген, пайгамбар деген сөздөр болгон эмес. Ар бир сөздүн тарыхы бар. Ар бир сөздүн этимологиясын, анын мааниси бар. Ар бир сөздүн наркы бар. Наркында мааниси бар. Коротуп сөздүн наркынын максаты жок. Коомуна адамзаттын кетүүдө жок. Бөксөртпөй сөздүн наркын түз максатта багыштап чын дилиңден сүйүп айтсаң. Батабы жетилекпиз дар какшаган, дал тиет бутасына мээлеп аткан. Улуу сөз ээлик кылган кереметтин учкуну бар болгону бул билгениң. Аздектепче ыйыктап сөздүн күчүн пайдаланган адамга дарбазасын ачата алам деп атат мына силимде. Ар бир сөз. Биз ошо сөздүн маанисин, анын тереңин, ошо сөздүн наркын, ошол сөздүн көрүнмөгөндөн көрүнгөндү жараткан ээлигин таанып туруп айта турган болсок, ааламдын дарбазасы ачылат деп атат. Мен айтып атканым жок. Бул Манасат айтып атат, Манас илимин айтып атат муну. Көрүңөрбү? Ошон үчүн сөзгө келүү, сөз аркылуу адам өзүн таап, өзүн таануу, бул теңдексиз бүгүнкү мамлекеттер дагы башка урукий окууларда жетпеген улуучундук. Сөздүн касиети ушунчалык. Анан касиет анан бакшылык жөнүндө айтып атат. Бакшы деген эмнени түшүндүрөт? Бул ошол адам атадан бизге чейинки сүйлөнүп келген сөз. Адам атабы күнөөгө бата электе. Жараткан Алла Таала эмне кылып атат? Бейишпагын жаратып атат. Анан бейишпагын жаратып, 6-чы күнү баталап, 7-чи күнү бейишпагына бакчылык кыл деп өткөзүп берип атат. Ошол күнү эле шайтанга, жылаганга азгырылып, эмне болуп атат? Уланып калат. Кудайдын баасынан татыксыз болуп калып атат. Бакчы болбой калып атат. Болгону ошол мезгилде шы менен гана тамгасы алмашты. Бакчы болбой калды. Бакчы, аны биз азыр бакчы деп калдык. Бакчы, бейиштин бакчысы, багбаны болбой калды. Бакчы болбой калды. Демек бейиштин адамдары экен. Ооба. Бул сөздүн өзү көрдүңбү тереңи каякта жатат? Ооба дагы. Сөздүн наркын, сөздүн маанисин билбей эле биз бөлүнүп эле ар аракет болуп, бул бакшы деген сөздү азыр кокочо кылып түндүрчү болуп калышты, андай эмес. Адаштырат шайтан дейт. Ооба. Дагы бир кызык нерсе, 6 күндө ааламды жараткан Алла Таала. 6 күндө ааламды жараттым деп атат. 7-чи күнү ыйыктап, ошо бейишпагын берип бакчылык кыл деди. Бакчылык кылбай, анан кийин өмүрдү таанткан даракты жап алам, күнөөгө батып анан эмне болду? Уланып калды. Ага чейин Кудайдын нуру, Кудайдын шайы болуп тургандан таң өтүп кетти. Шай болуп танбалып шайтан деген сөз ошол жактан чыгат. Өздөрү жашап атат деңиз аларда таным менен. Азыр ошол окуткандан баары жолу шайтан, өздөрү шайтан. Ошону айтсаңыз. Шайыт таңга кызматтап калды. Ооруга кызмат кылып калды. Ичиндеги алып кылат. Көрдүңбү? Ошон үчүн жанагы кыргызды жана ошону мурда айта берчи, ошону азыр эме жазылбай калыптыр. Ошо кыркыруу кыргыз. Эмне үчүн кыркыруу кыргыз? Кыркыруу кыргызда салтта дагы ошондой болуп атат.
Urug bolup atat. Palan urudan bolup atat. Saltın göçmen bolup atat. Gördüңbү? Tegen kırgız bolup atat. Kırgız деген эмне болот? Бул эл болуп эсептелет. Эл деген орусча народ деген сөздү түшүндүрбөйт. Эки сөздөн келет. Биринчи деген сөз. Экинчи сөз ил. Бул жараткандын ысымы. Анткени анын ысымы бир эле тамгадан, бир эле үндөн турат. Аллах да, Теңир дагы, Кудай дагы, Господь дагы эге кызмат кылыш керек. Анткени аларда 5-6 тамгадан барып жаратканын ысым аталып атат. Кыргызча салтта, кыргызча наркта, кыргыз дүйнө таанымда ал бир эле тамгадан. Көрдүңбү? Мисал үчүн асманда Аллах бар, адамзаттын Аллахы бар. Муну тана албайбыз. Асманда Господь бар, адамзаттын Господу бар. Муну тана албайбыз. Ошондо эшектин Аллахы жок, эшектин Господу жок, иттин Аллахы жок, иттин Господу жок, чөптүн Аллахы жок, дарактын Аллахы жок. Дарактын чөптүн Господу жок. Чектелип калып атат. Аң сезим, акыл эс чектелип калып атат. Мен муну менен динди жокко чыгарайын деп аткан жок, чектелип калып атат. Ал эми чөптүн ээси бар, эшектин ээси бар, иттин ээси бар, асмандын ээси бар, адамзаттын ээси бар. Чексиз болуп кетип атат. Ошон үчүн Манасат өз жөнүндө айтып атат. Мен чексиз ойдун ченчис күчүмүн деп. Маселе каякта жатат. Биз мынтип эле жөн эле тытышып эле нары бери боло бербей, бир пикирге келип, чексиздикке бир ынтымак менен бул илимди үйрөнүшүбүз керек. Ооба. Үйрөнүшүбүз керек. Антпесек биз жеринен кыйлууга барабыз. Ошол жанагы жер жашоо. Эми дагы бир нерсени айтайын. Сен сурооңду берип алдың да, аягына чыкканга чейин күтүп тур кызым. 6 күндө аламды жараттым деп атат. 7-нчи күнү ыйыктап, бейиш багын өткөзүп бердим. Адам ата менен бакчы кылды. Бакчылыктан алар жарабай калды. Кудайдын баасына арзыбай калды. Кудайдын баасына зар барып калды. Ошон үчүн жер бетинде 5500дөн ашык тил болгон. Кыргыз гана санайт. Башка тилдин баары жок. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 деп санап кете берет. 1-нчи, 2-нчи, 3-нчү, 4-нчү, 5-нчи, 6-нчы, 8-нчи деп кете берет. Бир гана кыргыз тил тарайт. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 дебейт аны. Аны тантык экен дейт кыргыз. Эмне үчүн айтып атат? Birinci günde Allah Teala yaratı odat. Birdin iyisi mümin. Birinci gün iyisi mümin de odat. Çoktan vardı yaratı odat. İkinci günde iyisi mümin de odat. Üçüncü günde iyisi mümin. Ben yarattım da odat. Dördüncü günde iyisi mümin. Ben yarattım. Beşinci günde iyisi mümin. Altıncı günde iyisi mümin. 7-5 faktorunu ottu, ağa yığılıp adam atı olacak. 7-ci gündün dayı isimen, 8-ci günden başta böyle, oşol 5 faktor adam atağı ötközüp verse, alar yılanğa, şeytan qarıp aldırdağı, nege tübölük ömürdün gününe yeyip olmay kaldı. Tübölük ömür Kuday'dın bağısı, Kuday'dın bağısına, Allah'ın bağısına, Tengir'in bağısına biz emne olup, zar olup kaldık. Oşonu 7-ci günü Kırgız gana bağa zar olgan bazar dep aytат. Gördün mü? Bazarda sete Dordoydun bazarı, Karasu'nun Madine bazar emez. Adamzat Bağazar. Kuday'dın bağısına zar. Kuday'dın bağısına zar. Oşon üçün Kuday'dın bağısına zar oldu dağı. Sözdün mümkünçülüğü, ündün mümkünçülüğü şunçalık güçlü. Men ondan tamga dep aytkam, özüm ona түштүктө сүйлөнөт. A деген дифток бар. A тамгасы менен. Анан A деген тамга бар.
Adam etilgen bunu kirgiziş gerek. Oşentip adamzat emniden ajırады. Kudayдын bağısынан, Kudayдын balalığından ajırады. Oşoda günden şunga çeyin adamzat kim var? Bela olup kaldı. Bela. Bala emez, bela. Bala degen orusça rebiyonok degen düşünüktü düşündürmeydi. İki sözden birincisi bağ, la çensiz çeksiz. Çensiz çeksiz bağlı degendi bağ deyit, la deyit, bala deyit. Адам ар бир адам чексиз, ченсиз нерсени эсе Her bir adam o al yaratkan Allah Teala, yaratkan Kuday Tengri al. Adam emez de ben şunu yaratıp al, mene gayradan yaratayın dep. Anda emez. Yaratkan değil, o özünde ne olsa yaratkan Allah Teala Tengri bizdin içimizge özünün ruhun aytıp katıp koyun. Oşon için aytıp otat. Oşon için aytıp otat. Canınız bana sıyın, canınız menen toğazdı. İçken suğa, jegen nanına, malыңдын төлүнө, жериңдин түшүмүнө, ишиңдин ийгилигине баталы улам, өлөр күндөрдүн сырын ишиңерге урух кылып катып койгон сөз касиети аркылуу жары кылып, түбөлүк өмүргө бар кылам деп атат. Сөз кылып биздин ичибизге сыр кылып өзүн катып койгон. Биз мына ошончу сөзгө келишибиз керек. Сөзгө келсек эле биз диндерге бөлүнбөйбүз, саясаттарга бөлүнбөйбүз. Адамзат yaratkan Allah Teala'nın jarı olup, anı olup, jaranı olup. Oşon üçün biz anıga kurulup, Kur'an bolup otabız. Anıga kuruluşuz gerek. Kim bolup, jar olup, tügöy olup. Oşonu jar deyit anday. Oşon üçün biz Allah Teala'ga jar olup, an bolup, jaran boluşubuz gerek. Bizdin tilde uşunday çeçilet. Окумуш биздин тилде эми ар бири өзүнчө окумуш чечилет экен. Ага жанагы бакшынын да аягын жетпей калдыңыз го. Жанагы алар кызматы ошол жеренени тазалоо болгондо бакты карап, бакчы болуш керек болду. Кантип тазалайт аны азыркы илимдер далилдеп берип атпайбы? Мисалы мезгил сабактарында Атоңгүл эже жазыптыр го, жанагы алардын медери жер алдына түшүп, жана рухтары тазалайт, а денелери ошол маалда ойнойт деп. Kim ele ошол, kim ele noça ele. Ноке бакшы. Noke bakşı. Ошол kitapta aytылып atpayбы? Erteştük ata bilemiz. Erteştük dastanında Erteştük ata yer alına girip ötedi. Manastırda Karalaytın variantında dağı, Sağmay atanın variantında dağı aytılar. Anan ошол yer altından ошол Köketay atanın aşı karkırada öte turgan mezgilde anan gelip atpayбы. Oşonda kitaptın özünde ele aytılıp atat. Biroq yer altında da aytılat da ilimde mындай экен da. Manas atanın özü baş bolup Mehmet Aka, Kaneke enemiz, Bakay atabız 40 çorosu bular yerdin energiyasını, alamdan energiyasını alamın özegine tutaştırış için ölür gündörden sınıf açıp tüveli gölböstükü bar kılışın jaralıp gelgen. Anam bugünkü günde kayıpta turgan ulu güçler eken bular. Biz şunu tanımaya atağız. Şunu tanımaya atağız. Oşonun bir ülgüsü, oşol Nokia bakışı. Bu alaydın Canacılı su degen mazar su var. Şu göçeyim var adamlar oşol Cılı su var. Demal vesi alıp gelişen. Oşol jerdin bakışısı olgan eken bol. Oşol janağı Erteştük ata bala kezde janagınday ür kızlarga jolup, oşondup kalıp, ana ошол менен мамилелеш болуп калып. Ana ошол ür kızlar менен мамиле болуп калып, ошондон Бокмурун ата төрөлүп атпайбы. Bokmurundun atası Erteştük bolup atpayбы. Apası Nur kız bolup atpayбы. Ür kız bolup atpayбы. Kayıp bolup atpayбы. Kayıp kız bolup atat. Anan gelip anan keyin anı emmeğe Köketay atay gözüne görünüp anan gelip al taap gelip anan keyin bagıp alıp atpayбы. Bul degen emne bolup atat? Oşo jerdin 7 katar tübündögü oşol Kur'anda
туура айтылып атат. Жанагы тозокко кеткенде ошончолук чоң градустагы отто күйүп жатасың да. Ошол жердин ядросу. Жердин эң алдындагы катмардагы өзөгү. Ошол ядро жарылганда керек болсо жер өзү чачырап жок болуп кетет. Ошо ядродо кара терс энергиянын жоготушун эртештиге атыш жер алдында кызматта. Азыр да кызматта экен. Анын руху. Анын руху азыр да ошо кызматта экен. Аны ошол ал бала кезде 7 элек мезгилде Моке бакшы ошону анан кийин баягы жанагындай талма болуп жатып калган жерлерден таап келип, анан апасынын айтышы боюнча, анан жанагы ошол жанагы жылкыны камбарды ошол атасынан жанагындай эң ыйык деп тутканда ошо алабен алып келип, ушуну курмандыкка чалбасаң балаң айыкпайт деп атат. Атасы макул болбойт. Анан атасын апасы көндүрүп, анан ошону курмандыкка чалып атат. Көрдүңбү? Анан ошону менен ултунан кийин бала кезден ошол Ноке бакшы анын ким экенин, эртештүктүн ким экенин билген. Бул киши да ошол кайып күчтөр менен байланышкан адам болгон. Анан айтып атат: "Мен баланы айыктырам. Мен баланы айыктырып жетилгенге чейин жылкынын каны менен курмандыкка чалып, бирок мен өзүмдү курмандыкка чалбасам бала айыкпайт" деп атат. Айтып атат ошону. Бербей коюп анан өзүң курмандыкка чалат. Ооба, мен өзүм курмандыкка чалышым керек. Мунун кыла турган кызматы өтө чоң. Өтө чоң. Деп ошондой болуп акыры келип өзү анан мен ушундай болом, мен ушу жерге коесуңар. Деп акыркы жолу ошондой болгон. Анан кийин ал өз курмандыкка чалынып кетип атат. Эртештиге айыгып атат. Ошентип эртештик ата эркин эле жер алдында кайыпка кирип, жер алдында үстүнөн кайра чыга турган. Жер алдында ак дөө, кара дөө, көк дөөлөр менен күрөшүп. Жер алдында терс энергиялар. Муну менен эмне деп атат? Муну менен айта турган нерсе бул кызык илим. Бул кызык илим, бул илим. Бул илим. Мен айтып аткан жерим жок. Бул Манас илиминде турат. Ошол адам атадан берки 40 кыргыздын ата теги бүгүн жер бетинде адамзаттын керек болсо негрлерден чыгылып атат. Кыргыздын дыйынкалары. Бул кара дөөлөр болуп атат. Көрдүңбү, кызыктар болуп атат. Жер бетинде бүт эле кыргыздын дыйынкасы чыгып атат. Эрадин, Адин деген. Бул менен айтып атат. Бул келип атат да бүгүнкү күндө ошол адам атадан берки ошо 40 кыргыз, ар бир урун кыргыз, акыркы бүгүнкү тирүү тургандар ошо жер алдында ядродо күрөөгө батып жаткан ата тектерибизди биз куткарат экенбиз. Өлөр күндөрдүн сырын ачып өлбөстүккө сөздүн касиети менен, тиленүү менен, тилек айтып, тил менен эгет экенбиз. Алардын өлгөн күндөрүн тирүүлүккө жандырып эгип өстүрөт экенбиз. Ошону тилек деп айтат экен. Көрдүңбү? Бүгүн биз ушул кызматты бүгүнкү кече 2012-жылдан баштап бул кызмат жанагы Манас илиминде учур илими аркылуу кыргызга гана берилиптир. Кыргызга гана берилиптир. Анткени маселен бизде де ай бир өлөдө ошол кыздар, балдар бойго жеткенде энчи өлөт. Салтыбызда ошондой нерсе бар. Энчилеп берет. Анысында жер бетинде улуттардын ичинен ошол учур деген илимди жараткан кыргыздарга энчилеп бериптир. Кече 12-жылдан бери аны Манас ата илимине Манас ата өзү айтып атат. Анткени Манас ата ошол алам жаралганда айтып атпайбы, асман жер чеги ажырап өлүнө элек кездеги, ай күн жылдыз жаралып көрүнө элек кездеги, улуу Манас нур болуп ал муздактан мурда эле ааламдын чындыгы, сөзү, руху ээси деп атат. Ошол убакта эле ошол Кудайдын сөзү, Кудайдын руху, Кудайдын ээлигинде ошол адамзатка кызмат кылып турган азыркы физикалык термин менен айтканда галактикалардын кыргызча дүйнө таанымда 18 000 ааламдын
өзөгүн кармап турган Нуркубат өзөк экен. Маселе мынандай экен. Ошон үчүн биз ошого келгенде биз бүтүндөй азыр жан дүйнөбүздү тазалап, жан дүйнөбүздү тазалап, өзүбүздү таап, өзүбүздү таанып, биз ар бир сөздөгү, сөздүн маанисиндеги, сөз ээлигиндеги кызматты аткарыш үчүн келген адамдар. адам экенибизди тааныганда биздей ата тектерибизди биз түбөлүк өмүргө куткарат экенбиз. Жанагы Буну бүгүнкү адамзаттын акыл эси кабыл ала албайт. Кабыл ала албайт. Мен кайталап атам. Мага угуп отурганда каршы чыгат. Мен билем аны. Билбеген менен айтып атпайбы? Айтып атат. Мына дагы кайталап айтайын. Жараткан улуу күчтүн мээри менен жандуудан адамзатка келүүчү тең. Эч ким жок жер бетинде адам гана эзелки жаралууну сактайт жанда. Ошентип ар бир адам качан гана ободо айланмайын таза нурга, төрөлүп кайра өлүү мыйзам ченем түбөлүк нурга айланат мээнеттенген. Акыркы айтар сөзүм өтмөктөрдө мына жалган дүйнөдө. Акыркы айтар сөзүм өтмөктөрдө адамзат адашпастан түшүп жолго. Диндерге бөлүнүшүп ажырабай, дилиңде болгон динди чанып танбай, мусулманчылыкты танып аткан жери жок. Дилиңде болгон динди чанып танбай, тастыктап улуу сөздү баяндагы, тазарса дил пейилин адамзаты. Сынынан өтмөктөрдүн, жалгандоордун өтүп анан сыйына түбөлүктүн, өлбөстүктүн тадыйт адам. Мен айтканым жок, сөз айтып атат, сөз Кудай болуп атат. Биз ушул улуулукка чыкпай эле, наяктан нар жактан чарпылышып эле, чабышып эле, сеники туура меники. Адам атадан бүгүнкү күнгө чейин Нобель сыйлагын биринчи ким алган болсо, кайсы илимдин тармагы боюнча ал болбосун, акыркы Нобель сыйлыгын алганга чейин бирөө да мындай бийиктикти, мындай чексиздикти айта албайт. Муну Манас Илим айтып атат. Биз ушуну адамзатка, биринчи кыргыздарга жеткизсек, анан адамзатка таанышсак, бул түбөлүк өмүрдүн, өлбөс өмүрдүн, нурдан турган, ишенимден турган, түбөлүк бар болуптан турган, керемет ыйык, өмүрдүн чексиз бар болуусу го. Башкача айтышыбыз мүмкүн эмес муну. Мүмкүн эмес. Муну мен азыр бул жерде сулп эле айтып коюп атам да. Мунун ар бир сөздү чечмелеп бериш керек да. Ар бир сөздү чечмелеп